Балыкчы шаарында жайгашкан бул маданият үйү Т Союз мезгилинде эле 1965-жылы курулган чакан мекеме. Ошондон бери кандай Союз мезгилинде кандай иш-чаралар болгон болсо, азыркы күнгө чейин улантылып келет. 2020-жылы Ысык көл өнүктүрүү фондунан каражат бөлүнүп берилип, бүгүнкү күндө ичи оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, шаар тургундары үчүн эшигин ачкан. Ошол жана мен атап кеткен элдик театр 71-жылы макамын алган элдик театр чоң ролдорду аткарып жүргөн мынакей ошондогу сүрөттөр. Мынакей сынабам сүрөтү. Боореки биздин жаш солисттерибиз атайын хореографиялык окуу жайын аяктагам. Ошо балетмейстер хореограф деген адистикке ээ болгом. 80-жылдан 85-жылга чейин Абдылас Малдыбаев атындагы Академический театрда эмгектенгем. Балыкчыга келгенде балыкчыдан балетный студияны ачып, азыр мен окуткан кыздарым ушу бий тармагында республиканын көптөгөн тармактарында эмгектенип келе жатышат. Балыкчы шаарынын маданиятын өзөгүн түзгөн тармактын бири бул элдик театр болуп эсептелинет. Ошол жылдан бери көптөгөн биздин жазуучулардын чыгармаларын чагылдырып эл алдында тартуулап келатабыз. Бий кружогу, эстрада кружогу, вокал кружогу, драм кружогу, комузчулар кружогу, ансамбль бар. Биздин негизги максатыбыз элди маданий массалык иш-чаралар менен камсыздоо болуп эсептелинет. Анан ойлойм, бул биз өзүбүздүн ишибизди аткарып келатабыз, эл алдында жүзүбүз жарык дегендей. Ошондо бул жака элге мындай бир собрание өтүп калсакты. Кулаалы таптап куш кылган. Курама жыйып журт кылдым. Ар улуу элди курап ал, адилет карап сурап ал. Даярдоо учурунда келип калыптырсыздар. Анан мен ушу өзүмдүн жүрүшүмө чыгаарда ушуну даярданып аткан кезим болчу. Анан мен бул жерде Жетеккенин улуусу Каргаккен ролундамын. Каргакке деген аябай салаваттуу, кыйын, баатыр киши болгон. Анан ошонун образын жаратууда бир топ кыйынчылыктар сүрүү болот экен. Андай адамдарды образын жаратуу кыйын. Мен болсо ошо балыкчы шаарындагы Эсенбай Манабаев атындагы маданият үйүндө 15 жылдан бери иштейм. Көптөгөн образдарды жараттым. Келиндер козголоңунда кайнененин ролун жараттым. Аял дагы, кыз дагы болуп, анан өткөндө биринчи июнда балдарды коргоо күнүндө дагы эчкинин ролун аткарып, көйнөк кийип, ошонтип текенин аялы да эчке. Ошондой образдарды жаратам. Эң оор кайсы роль ойнодуңуз дейсиз? Эң оор кайсы? Эң оор ролдор аялдардын образын жаратууда. Анткени аялдардын образын жаратуу аларда багы секретный эмелери көп да, көз караштары, ошолорду аткарууда мага кыйынчылык жаралган. Ошо анан эң негизгиси ошо ролдорду аткарып аткан маалда андай өзүң бүт дилиңди баарын ошого жумшап коюшуң керек да. Эч кандай башка үйдөгү проблемаларды ойлобой, ошол образ менен жашашың керек. Анан эң кыйынчылык дагы бир ролум болгон. Жаңы жылда Жескемпирдин ролун аткаргам. Ошондо жукка кийинип, капка бууп коюшкан. Ошондо бир ушундай кыйынчылыктар болот, бирок баарын жеңе билебиз. Мен мына 15 жылдан жүзүп алдым, маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин алдым, грамоталарды алдым. Анан буйрса сыйлыгым менен сыймыгым дегендей ошо сыймыктанып иштеп атабыз. Анан ушу жерде иштеген бардык актерлорго иштерине ийгиликтерди каалайм. Бар болушсун чыгармачылык эргүү. Тынчтангыда, түстүргүдө Хирем Султан келатат. Sultan Süleyman жүрүшкө кеткенде баары
şumduk bolup ketişti. Oşonu aytып koyayın degen Hirem Sultanayım.